Так что биз тынчтык митингге чыгып атканда биздин үнүбүздү угуңуздар. Ош шаарынын Борбордук аянтына чогулган бул жарандар Кыргызстанда казинонун ачылышына каршы болуп жатышат. Алар кумарканаларды иштетүүгө уруксат берилсе, жаштардын терс жолдорго түшүп кетишине шарт түзүлөт деп кооптонуп жатышат. Мындан улам бийлик өкүлдөрүнө демилгени артка кайтарып алуу талабын коюшууда. Эми ошон үчүн сизден суранат элек, сиз ушул казинону жөн эле жок эле кылып коесуз деп биз ишенебиз. Биз бул казинонун ачылышына биз жаштар, Оштун жаштары, Кыргызстандын жаштары, кайсыл областын жаштары болбосун, биз буга жол бербейбиз баарыбырчы. Кыргызстанда 10 жыл мурун кумар оюндарына тыюу салынган. Деген менен али күнчө оюн клубтарынын атын жамынып иштеп жүргөндөрү бар. Эл оозундагы айтылган сөздөр боюнча дал ушул жерде кумар оюндар ойнотулган жай деп айтылат. Бунун ичинде эмне бар, кандай оюндар ойнотулат, сиздер менен чогуу кирип көрөбүз. Пик Гранд деп аталган жай темир эшик менен жабылып, анын ичине эч ким өз алдынча кире албайт. Сыртына кандай мекеме экени да жазылган эмес. Келгендер кызматкерлердин жардамы менен гана ичине баш багат. Адатта жөнөкөй компьютердик клубтарга кирүүгө чек коюлбайт. Бирок биз барганда кызматкерлер Пик Гранд компьютердик клуб деген менен телетоптун кирип, имараттын ичин тартууга уруксат бербей коюшту. Кандай жер бул жер? Кирсек болбойбу? Неге? Неге болбойт? Зачем камера життер? А? Зачем камерага тартасың? Ке чапкылашты. Неге болбойбу ошондо? Эч чапкыла. Камерага тарткан болбойбу? Калгандай суроңду бере бер. Кыш мен жумушум аткарда. Элеме тешен. Чок кирсек болобу? Жок. Чап эшикти. Бизди имараттын ичине киргизбеген соң 102 номерин терип, милиция кызматкерлерин чакырууга аргасыз болдук. Аймакты көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлери келген менен алар имараттын эшигин ачтыра алган жок. 550 00 91 Срочно чалсын эми мына жерде карап отурушат. Айла кеткенде Пик Грандтын ичине кирүү үчүн милиция кызматкерлери атайын бөлүм чакырышты. Аларада өзүн мекеменин юристимин деп тааныштырган жаран келди. Бирок тергөөчүгө тиешелүү документтерди көрсөтө алган жок. Мындан документ менен келишиптир. Жок, менин келишим жок. Мен доверенностьм бар. Жаным эмес. Булардын эмеси доверенность менен иштейм мен. Шефында кылайлы анда. Мен азыркы учурда удостоверение эмени көрсөттүм паспортто. Бул жетиштүү эмес десеңиз, анда конечно, сиз бул жактан председатель тип кандайсыңдар, представитель болуп келгенде, өкүл болуп келгенде, өкүл болуп сизге баягы көрсөтүшүңүз керек. жок, мен урматтуу тергөөчү, мен Документин көрсөтө албаса да, Талант Сагыналиев Пик Грандтын ээси менен сүйлөшүп, акыры эшикти ачып беришти. Текшерүү учурунда имараттын ичинен 3 кызматкер кыз жана VIP залы менен кошо 32 оюн мониторлору бар экендиги аныкталды. Азыр бул жерде 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 26 оюн терезеси бар экен. Булардын ичинде кандай оюндар бар, эмне бар, буну биз билбейбиз. Буну жөн гана экспертизанын негизинде гана көрө алабыз дейт. Ал эми бул жердин кандай лицензиясы бар, кандай документтери бар, каяктан уруксат алган, ал боюнча жооп берүүдөн баш тартышып, биз жооп бербейбиз деп гана чектелип жатышат. Иш кадимкидей жүрүп жатканы менен мындагылар мекемени иштетүүгө уруксат берүүчү. Эч кандай документ көрсөтө алышкан жок. Сиз как репортер Лицензиясын көрүшүбүз керек да. Андай документтер, кандай уруксат кагаздары бар, ушулорду көрүшүбүз керек да. Бул жакка кайрылыңыз. Ол жактарга. Сиздер уруксат кагаздарын, лицензияларын текшересиздерби? Жок болду, болгондо гана ким бар жерде немесе? Он сотрудник только. Ответственный ким? Ответственный кен. Я как юрист просто. Камерага сүйлөп берүүдөн баш тарткан Пик Грандтын мурдагы кардары бизге бул жай кумаркана экендигин телефондон айтып берди. Ал бул жайга бир канча жолу акча уттургандан кийин келбей койгонун кошумчалады. Адамдар толтура ойноп чыгып чыкканда. Акча уткузгансызбы бул жака? Адам уткузат. Не ака бунун ичинде кандай оюн? Казинода турабы? Кандай казино?
Канча сом уттуңуз? Ойногон жок. Эми кирдиңиз беле? Жабылып калдыбы? Москвада ойнаштым. Москвада ойной элеңиз. Бул жерге биринчи жолу келишиңизби? Келген башта. Ойногон эмессиз бирок. Ойноп эле кеткен. Уткансызбы же уттургансызбы? Утуруп эле кеткен. Утулуппу? Канча уттургансыз? 10-15 миң? Мындагы кызматкерлер бул жайдын ээси Сонунгүл Төлөнбаева аттуу жаран экендигин айтышты. Ал эми Ош шаардык салык кызматы аталган имаратка бир канча адам ээлик кыларын билдирди. Бирок Пик Грант деп жазылган бөлүгү Юлдашев Мухаммад Юсуф Усманжанович аттуу жаранга катталган. Жылына мүлк салыгы үчүн 18.100 сом. Ал эми айыл чарба багытындагы эмес жер салыгына 14.265 сом төлөөрү белгилүү болду. Бирок киреше салыгы сыяктуу салыктын башка түрлөрүн ачылгандан бери төлөй эле экен. Осмотрда документтер каралбайбы? Жок, азыр документтер каралбайт. Азыр бул жерде немелер бар болсо, ошолорду карап чыгат да. Бул жерге эмне боюнча кабар? Компьютерлерди жандыра аласыздарбы? Компьютерлерди эс неме боло турган болсо, биз азыр ушул жок, азыр бар деле кетип калбайсыздар. жок, компьютерди азыр осмотр кылат бул жерде. Осмотр кылат, дальше азыр осмотр менен жыйынтыктайбыз да. Хорошо. Компьютерлер жандырылып көп мындай текшерүү. Жок, азыр аны специалисттер текшерет. Специалисттерди болсо чакыралы. Азыр чакырбайсыздар анда. Хорошо. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө тобу кызматкерлерден түшүнүк кат алып, имараттын ичинде болгон нерсени тизмектеп жазып, кирүүгө тыюу салынган кагаздарды жабыштырды. Клейлелик дагы искоштарын койдук. 2021 жылы депутаттар Бактыбек Турусбеков жана Дастанбек Жумабеков Ысык Көл облусунун аймагында кумаркана жайларын ачууга уруксат берген мыйзам долбоорун сунуштап, талаш тартыштардан кийин артка кайтарып алышкан. Бул жолу өкмөт өзү демилгени көтөрүп, аны президент Садыр Жапаров колдоого алган. Өлкө башчысы кумарканаларды Ысык Көл облусунда гана эмес, Кыргызстандын бардык аймагында ачууну сунуштаган. Деген менен депутат Дастан Бекешев баштаган бир катар депутаттар сунушталып жаткан мыйзам азыркыдай мазмунда кабыл алынса, казино оюндары чет өлкөлүктөргө гана эмес, бардык кыргызстандыктарга, анын ичинде балдарга да жеткиликтүү болоорун эскертип келет. Нургелди Каныбек уулу, Алтымыш Жантемир уулу, Тмедиа жаңылыктары.